Ay kara bir kırıcay, azak ıkkın doğunda, öt günü bir ötübey, ödağın doğunda. Мама, я думаю о тебе и хочу позвонить тебе. Мама, я не знаю, что делать. Кирилл менен Нурел Ирада үй бүлөлүк балдар үйүндө тарбияланып жатат. Бири энесин күтүп ырдаса, бири кимин ырдайт. Нурел 4 гана жашта. Юстиция министрлигинин алдындагы Ысык көл Нарын аймак аралык пробация башкармалыгынын кызматкерлери аталган үйгө барышты. Таттууларды, суусундуктарды берүү менен кошо балдардын укуктарын коргоо жаатында түшүндүрүп беришти. Күнүнө 60 сомдун тамагын ичишет. Жетекчиси Акылсайра Жумабекова 10 баланын келечек тагдырына күйүп ышып, ата-энелүү балдардан кем өсүрбөйм дейт. Үйлөп жайлап кыздарды турмушка узатканга да аракет кыларын кошумчалады. Баары бир ооздон тең укуктуулук, мыйзам чегинде жашоо тууралуу айтышты. Айым буйса биз турабыз, барыңарга мени элик пайда айтып атам, мына аз калды бүтөрүнө. Эч корунба, кайсакка барам десең окууга өткөзөбүз. Үй алып бергенге аракет кылабыз, үйлөнтөбүз, сенин ачуу асарыңды басабыз, башыңарды ылдый кылбагыла деп атабыз мына. Кыздарды күйөөгө берем деп айттым, оокатыңарды беребиз мына, жууркан төшөгүңөрдү беребиз. Энелик милдетибизди аткарабыз могу жерден канчалык Кудай таалам маңдайыбызга жазган болсо деп. Буда балдардын өздөрүнүн укуктары бар. Буларга деген социалдык, укуктук жактан жардам бериш керек. Өзүбүздүн да бизде 12 кардар бар каттоодо. Аларга биздин кызматкерлер социалдык, укуктук жардам көргөзүп турушат да. Эң негизгиси азыркы тапта окутуп, билим берип, жогорку окуу жайларын окутуп, окутуу жагынан жардам бериш керек. Булар ушу үйдөн чыккандан кийин жолун ачып, жол көргөзүш керек да. Ошондуктан мен ойлойм, мамлекетте, биздин кызматта болсунча буларга жардам көргөзүш керек да. 10 бала бир чөнтөк телефону менен окушканында сөз арасында белгилеген Акылсайра Жумабекова көп аракет, тажрыйба керек дейт. Ар бир баланын эртеки күнү үчүн жоопкер экенин сезишет. Тарбиячылар да өз иштерине тыккан көзөмөлдүк күч. Эми бул жерге жетекчи болуп келген күндөн баштап мен ушу балдардын укугу менен алектенип атам. Ушулардын укугун коргоо, ошолорду ата-энеси бар балдар менен теңөө, алардын кийимдерин керек болсо алардан да жакшынакай кийинтүү деген маселелерди карап, ошолордун шартын түзүп, кээ эле бир күндүк тамак менен эмес, бул биздин ошо Ирада балдар, үй бүлөлүк балдар үйүнө келген бүтүндөй ошо биздин областыбыздын, шаарыбыздын жетекчилерине, ошо жеке адамдарына аябай ыраазычылык билдирем. Балдарга көрүлгөн камкорлуктар бүтүндөй өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салым. Азыр көптүр жардамдаш болууда атуулдук бар. Гүлжан Кыдырайлова, Жоломон Дүйшөнбеков, Таалай Эргешев, Кара Кол шаарынан.